Амансызбы, урматтуу угарман, көрөрман. Биз Элмирбек Иманалиевди эми Бишкек студиясында, Азаттыктын Бишкек студиясында уланталып атабыз. Менин маңдайымда азыр кыргыз эл акыны Шайлебек Дүйшөев отурат. Шаке, эми ушинтип чыган Залкар деп айтып атабыз. Ушундай Залкар акыныбыз жаш жигит, 42 жаштагы акыркы сапарга узады. Бүгүн сөөгү жерге берилди. Азыр буга чейинки алган маалыматтарга караганда Тууганбай, Эстебес сыяктуу залкарлардын айылына кетти деп айтып атышат. Ошолордун жанына сөөгү коюлган экен. Эми мына ушул убакыттан баштап Элмирбектин экинчи өмүрү башталды деп айтсак болот го. Экинчи өмүрү кандай болот? Эми букен жеңи жок залкар өмүрдөн өтүп баратып, арманга толо муң калды. Аз кыргызым окуурга ак куржун толо ыр калды. Арманым айтсам жаманбы, аз кыргызым сабатсыз кантейин аңкоо заманды деп кеткен экен да. Ошол жеңи жоктун ак куржун толо калтырган ырлары дагы бизге жетпей калды. Тилекке каршы. Сабатсыз заман, караңгы замандын айынан, кат сабаттын жоктугунан. Эми бүгүн Кудайга шүгүр, электрондук сандык бар. Электрондук сандыкта Элмирбектин бардык чыгармачылык ырларын, айтыштарын тапсак болот. Мына бүгүндөн баштап Элмирбек Залкардын экинчи доору башталды. Кудайга шүгүр, биз эми Элмирбектин ырларын угуп, өзүн көрүп элесин биз менен кошо, кыргыз менен кошо жашай берет. Бүгүнкү ушул элдин тумоого карабай, карантин деген эрежелерге карабай, ушундай көп сандаган, жүздөгөн адамдар барып, үйүнөн узатып, анан көрүстөнгө барып топо салышты. Ушунун өзү дагы ушул Элмирбек ар бир адамдын жүрөгүндө жашап аткандыгынын бир белгиси болуп атат го дейм. Залкар деп атабыз азыр. Залкар не деген өткөн бул кыргыз өнөрпоздордун арасында, өнөр фольклордон бери эске алсак, ошол залкарлардын катарына барып кошулду чынында Элмирбек. Бул кайдан чыкты? Бул жигитти элге ким алып келди? Түбү кайда ушул залкардын? Сиз, мен билгенден сиз ушул филармонияда иштеп жүргөн кезден билет болушуңуз керек. Эстебейли ушуну, эскерип көрбөйбү? Эстесек, мен эсиме түштү, кечөөтөн баштап эсиме түшүп атат. Филармонияда иштеп турган жылдары мен анда адабий бөлүмдүн башчысы элем. Акындар менен мен жакын иштешип калдым. Раматылык Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиев, Замирбек Үсөнбаев, Тууганбай Абдиев. Анан бир күнү да Тууганбай Абдиев мага кичинекей баланы жетелеп келди. Ишитип алыптыр. Анан бир общая тетрадь ыры бар экен. Ошону мага сунуп, мына Элмирбек деген бала ушу ыр жазам деп талпынып жүрөт. Могу ырларын бир карап, оюңду айтып бер деп, анан кийин мага таштап кетти да. Анан окусам байгы сыя менен жасылган ошо кездеги толтура ырлар экен. Анан мен жазмакым болот го деп ойлодум. Ырлардын муунда эле байгы 11 муундагы, анан салттуу муундагы кадимкидей ырлар. Анан ырлары чыйыраак. Ошо кезде эле кичинекей эле бала болчу. Анан кийин айттым мен эртеси. Бул баладан чыгат экен, чыкчудай экен. Уланта бере кой деп. Ошол. Кийин өзү да айтып жүрдү. Анан кийин бул коондо чогуу жашадык, чогуу жүрдүк. Кийин өстү, айтыштарга катыша баштады. Анан адамдын көңүлү бурулат да талантка. Иши бар. Адамдын көңүлүн тартып баягы. Анан кийин мен бир макала жазган эмесимде. Ошондо жеңишпектер, амантайлар кошо чыгып калган кези болчу. Анан ошолорду мындай көзүмөн өткөрүп отуруп, залкарлыктын келечекте бүткүл атрибуттары ушул Элмирбекте бар экен деп жазганым бар да. Азыр эстеп атам. Мында залкарларга мүнөстүү маданияттуулук, ырдоо маданияты ошол кезде эле билинип турган. Ошол кезде эле бул орой сүйлөчү эмес, ырларын орой айтчу эмес, кебес менен муустайт дейт эмеспи? Түшүнсөң түшүнөрсүң дегендей. Ошондой эле байгы мурдагы муундардын ырдоо маданияты мындай аябай жогоруда болчу. Анан кийин ырды кураштыруу,
ырдоо, өзгөчөлүгү, анан өзүнүн өңү түсү, комусту ошол обоңго ылайыктап, ырга ылайыктап черте билиши, анан муну башкалардан өзгөчөлөнтүп бөлүп турчу да. Бул эми бул акындагы бир табигый талантпы, же өзүн өзү камчылаганбы? Бул экөө тең бар. Бул жаш кесинен бул көрсө адамдын генинде болот деген чын. Бул Эшмамбетке небере деп айтып жүрүшчү. Ошондой Эшмамбеттин кыздарынан келген ген да бул. Анан кийин ошол нерсе дагы буга Кудайдан берилген. Анан кийин бул залкарларды мыкты өздөштүргөн. Бала да башка өзүнүн кесиптештерине караганда эми ал баары эле окуйт, баары эле тааныш болуш керек Арыстанбек Жеңизок менен. Бирок ал ошол суу кээ бир жерге сиңбей кетет, кээ бир жерге сиңет. Элмирбектин жүрөгүндө ошонун баары калып калган да. Эми карабайсызбы, 16 жашымда жана карап деген ырды жазган турбайбы? 16 жашымда андан бери 30 жылга жакын убакыт болду. Бүгүнкү күндө улуу да, жашы да, баласы да баардыгы ырдап келет. Азыр ушуну укпайлыбы? Угалы. Jabırqap köngüldegi dettim Karosuz kalgan kayıttay Kayır koş canım men gettim Men gettim Karap karap ay kayradan seni samap Güttüm 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 Jaljalım jalgızdıktan jadap büttüm 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 Köpölök gülgö konalbay Hay göңүлүм сыздай толалбай Серпилип жүрөк кыйналды Сендейлер сендей бола албай Бола албай Карап карап ай кайрадан сени самап Güttüm 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 Jaljadım jalgızdıktan jadap büttüm 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 Koş degim gelbey koş degim Kozgobo bölök jok kebi Карабайсызбы, сиздин ырды ырдап атат, карап деген. Сиздин ырыңызда Бул өзүнүн да варианты бар. Өзүнүн варианты да бар. Анан ушу сиздин ырыңызды ырдап атат. Анан мен таң калтырганы өзүнүн ырыңда деле ушундай муң бар да. Жалгыздык бар, муң бар. Ушу кенеки 16 жаштагы балада кайдагы муң дейм да. Бул жалгыздык дегенди көрдүңбү? Жалгыздык дегенди өзү гениалдуу нерсе. Жалгыздыкты түшүнгөндүн баары эле бул биз азап тартып эле бир жалгыз
жүргөндөй бир армандуу азаптуу нерсени түшүнөт да. Бул чыгармачыл адамдын жалгыздыгы деген укмуш нерселерди алып чыгат. Ушул жалгыздыкты түшүнгөндүгү эле Элмирбектин келечектеги гениалдуу бир адамдын келатканын көрсөтүп турат да. Болбосо 16-дагы балада эмне арманчын эле. Кайдагы жалгыздык. Бирок ушуну түшүнөгөндө. Ал эми жанагы текстке келгенде кызык да, мен биринчи угуп атам өзүнүн Элмирбектин аткаруусунда. Бул илгери ошо филармонияда мен иштеп турган жылдары түн ичинде уктап жатсам токтобүбү деген чалып ойготуп Жерикчиева. Ой ким десем токтобүбү экен. Эмнеге чалып атасың эми? Уйку бербей десем. Ой бир укмуштай сонун обон. Ошо эртең менен мен запись кылышым керек. Мени чакырды эле. Ушуга текст керек болуп атат. Башка текст керек болуп атат. Ошол эле текст менен ырдай бербейсиң. Кимден ырды десем, Элмирбектик дейт. Элмирбектики да жаман болчу. Ошо менен ырдай бербейсиң. Жок. Башка текст. Деп эле туруп алды да. Анан обонду кайынча дедим. Сен кыңылдачы деп. Телефондон кыңылдап берди да. Кыңылдаганда эле дароо эле жүрөктү алып кетти анан кийин. Кой мен жасам дедим да кайра туруп жазып, жарым саатта жазып, анан ушу текстти бергем жанагы. Элмирбек менен мындай чыгармачылык байланышта болдуңузбу кийин? Элмирбек экөөбүз саламдашып, учурашып, чыгармачыл байланышта болгон жокпуз. Бирок баягы бир 7-апрелде ак үйдөн айтышты. Жанагы ок тийип өлгөн балдар жөнүндө бир ыр керек болуп атат. Элмирбек ырдатабыз. Жазып бергиле. Кыялбек экөөбүздөр деп анан Кыялбек экөөбүз менин үйүмө келип жазып, анан бир жооп жерине келгенде такалып калдык да. Бизден чыкпай калды чын эле. Анан айттым, ай Кыялбек, калган Элмирбекке беребиз. Элмирбек өзү эле бүткөрөт. Анан Элмирбекке чалып, ырды азыр сага жеткиришет, калганын өзүң кошуп ырдап кой десек анан сонун ыр болуп ырдаган. Ошол 7-апрелде ырдады раматлык. Ал экөөбүз мындай агыны катары жүрдүк. Менин 60 жылдыгымда келип манас айткан. Жана менин эки дөөнүн күрөшү деген вариантымда. Манасчылык өнөрү күчтүү эмес беле? Мындай жалкарларда бардыгы болот. Эстебесте манас тукмуш айтчу. Кээде даяр манасчы Уркаш Мамбеталиев турса, манасчы катары үнөмдөйдү деген баягы кишилерди тиги эки кишиден көрө бир киши деп туруп эстебесте алып кетчү. Эстебестин дикциясы укмуш болчу да. Ошол сыяктуу Элмирбектин да дикциясы, анан ырдоо маданияты. Элмирбекте дагы бир нерсе, бул бук да. Дайым ушул арман бук ичинде толуп турган да. Бир ырымда айтып атат, ушул ичиме батканын баарын ушул ырымдын кайгысы дегендей кылып келтирип атат. Бирок баары ушул Элмирбек канча күчтүү талант болгонун, ушул элди тартканында бир жагы ушул го дейм бир. Ичинде бир элдин бугун ырдаганда. Элдин ызасын, элдин бугу Элмирбек чыгарып турган. Эл ошон үчүн эс ала түшкөн. Элмирбек сахнага чыкканда күткөн эл ошо элдин жана кол чаап, жанталашып Элмирбекти жакшы көрүп атканы, элдин тетиги бийликке, элдин жанагы кулагы кереңдерге, кулагы дүлөйлөргө, көзү сокурларга, көкүрөгү туюктарга Элмирбек чакырык ыры менен айтып турганда эл ошондо эс ала түшчү да кадимкидей. Себеби чоң таланттар бугу жок жашабайт. Дайыма бук болот. Ансыз болбойт. Анан карабайсызбы Элмирбектин жанагы дагы бир шедевр ырлар, өзү акын да болгон. Элмирбектин ырлары эң күчтүү акындардан күчтүү чыккан ырлар. Ошондой ырлардын бири ушул айылдык жигиттин шаарга батпай турганы. Ал жалгыз Элмирбек эмес да. Ооба. Бүт сиз да барсыздар ичинде, мен да бармын. Баарыбыз барбыз. Баарыбыз айылдык кыргыздын баары бар. Ушул ырын укпайлы азыр? Угалы. Турбаган соң даптаяр колдо баары. Туура 5 күн 5 түнүм жолда калды. Арып азып шаарга да жеткен экем. Андан дагы калганы эсте бекем. Жуунуп шаардын аппак ваннасына. Жуулуп балалыгым кеткен экен. Ванна, унитаз, күзгү. Мен карабага заматта таппай калдым. Кайда калды баяу бир кара бала. Балалыкты ак жарда баткак кешчү. Баарын жууп салганго аппак тепши. Атаң көрүү
шаар деген шаар экен да. Шаардын чоңу болбойт эй, тар экен да. Түк бири-бирин тааныбас адамдарга түртүшкүлө деп салган жай экен да. Салам айтсаң улууга ким элең дейт, сакалдуусу деле бир жан экен да. Эки болго айдаган шаардыгыңдан эшек минген айылдык бай экен да. Шаар дегениң о көрсө шаар экен да. Шаардык деген бир байкуш жан экен да. Байсак ырыс өңдөнгөн ынак таппай, минүүгө эмес көрүүгө бир ат таппай, жата калып шимирген булак таппай. Шаар дегениң окуйгун шаар экен да. Чоң шаар деген болбойт эч, тар экен да. Айылым келет эсиме сыздап анан, андагыдай сагыныч кыйнабаган агалар бар, Мурадил, Сардар деген, алар уктап калганда ыйлап алам. Карабайсызбы? Мынакей, ар бир адамдын жүрөгүн тыбырчылатпайбы? Тыбырчылатат. Бул дагы бир акындык күчтүү, таланттын бир көрсөткүчү эмеспи? Негизи ушул Элмирбектин көп кырдуу таланты, ушул эле жана сөз кылып атабыз, айтышчылдыгы, жанагы төкмө акындыгы, манасчылыгы деп айтып атабыз. Ушунун баардыгы келип эле актер болмок экен. Жана көрүстөндө туруп бир топ коомдук ишмерлер, саясатчылар эскерип атат. Бул кино актер катары дагы таланты ачылбай калды деп. Анан Токтогулду абдан күчтүү аткарганын билесиз. Токтогулду спектаклинде. Анан Элмирбектин жана залкарлыгынын, биз айтып аткан залкарлыгынын дагы бир өзгөчөлүгү бул өтө бийик маданияты, анан терең билими деп атасыз, деп атпайсызбы? Ошого кошуласызбы? Канчалык ушул Элмирбекти баалайсыз, билими деңгээли жагынан канчалык мындай үлгү устат боло алат? Комузчу комуз тандабайт дегендей, тулпар жер тандабайт дегендей, бул ушундай залкарларда ушундай бир касиет болот. Бардыгына ийкемдүү, бардыгына жарай турган ушундай бир касиеттер болот. Бизде тилекке каршы адабияттын сынчымын дегендер, адабиятчымын дегендер эки жээк кылып бөлүп салганда, советтик пропаганда. Жазма адабият, жазма акындар, төкмө акындар. Анан жазма акындарыбыз көбүнчө төкмө акын десе мурдун чүйрүп, койчай ошо да акынбы дешпи, ай. Биздин эски заман ал деп, биздин заманыбыз, эски заман деп, биздин башатыбыз так ушуларда. Так ушул төкмө акындыкта Арыстанбек, Жеңиз жок, Барпы ушулар менен келген. Барпынын бир эле сабы бар, жанагы бир эле сабы. Мен бир эсимде калды эле. Чагылгандан түшкөн таш дары болот дечү эле деп. Метеоритти айтып аткан экен да. Ой, бул жазма акындарда бир сабы 1 тонна жүктү көтөрө турган ушундай күчтөр бар да. Жазма акындар 100 жолу ойлонуп таба албаган укмуштуу керемет саптар бар. Элмирбек ушулардын жүздөн жүз улантуучусу болчу да. Так ушуларды Арыстанбек, Жеңиз жокторду улап келаткан бүгүнкү күндөгү залкар мына ошол залкар. Бүгүнкү күндүн Элмирбеги. Биз мойнубузга алышыбыз керек. Адабияттачы ушуларды окутуш керек эле. Арыстанбек, Калыгул, Жеңиз жок, эсен аман, чоңду ушуларды окутуп келип, бүгүнкү күндө Элмирбекти да киргизиш керек болсо. Поэзия деген кайдың? Бул уникалдуу нерсе да айланып кетейин. Бул дүйнөдө бир дагы Европанын өнүккөн өлкө дегендердин адабиятында, орус адабиятында жок нерсе да. Түп фольклорсуз да. Бизде, биз кыргыз менен казакта. Орустарда эле болгон, бирок жоголуп кеткен да. Элмирбектин дагы бир өзгөчөлүгү бул, жанатан да сиз экөөбүз айтып атпайсызбы? Элдин үнүн уккан, элдин жүрөгүндөгүнү таап айткан. Ооба. Анан чыдай алган эмес, жана акыйкатсыз нерселерге. Аны айткан. Эми атам замандан бери ошол жана өнөр ээлери, тилинде баягы сөзмөрлөр, акындар айтып келген да, сындап, бийликте сындап келишкен, туурабы? Ошондой Элмирбекте дагы болгондо, бул балким азыр Элмирбектин бир ошол айткан бир
эскерүү эмес, айтышы бир айтыкнанбы? төкмөлгү бир Угалы? уга алсак, андан кийин анан эми жанагы мисалы үчүн посттон да, достон да түңүлдүм деген сыяктууларды көп айтып жүрөт, Анан дагы бир ушул казактын төкмө акыны менен айтышкан учурда бир сонун саптарды келтирген экен, ошо бийликти сындаган экен катуу. Биз ошону азыр угалы. Угалы. Елдірдайлың айбегім, ой кетмен төбөген арым, жердірдайлың айбегім, қадимден қалған баяғыда, нарықтырдайлың айбегім, қара чачту көбелде бирок қалықтырдайлың айбегім, menikindey açkarın, sende dele tok emez. Menikindeki göp köy, sende dele çok emez. Tübölü geçkin baş şemes, anı düşünböy koyu jak şemes. Bürok hakikat aytsan çoğdurgun ardayım ele jak şemes. Hazır bul yerde tokondun uşul ordunda bir partakrat bolgondo paydasına gelişmek prezident premerlerdin tuğanına toy bolsa aylasına gelişmek alardın biri görünböy, kavırgan kantip sögülböy. Jarkıtıp tursa düynöңdü, jakşını jakşı süyböybü. Jamandar erkin biylese, javıgı biçin güyböybü. Beş kaman bolsa bul bir gezde, beyli jaman bul gezde, beş koro kaman jürböybü. Alar jonup joldu jeyt, jonundan sıyırıp tondu jeyt. Kırıp kırdı jeyt, sıyırıp sırdı jeyt. Yiyinkisi kılganın, uyalbay turbananda murun kusun kıldı deyt. Şoğondur kırgızdı, yegenderin aytpasam, aktanı vel aldımda, arkı verki kaltardı degenderin aytpasam, karatıp durup, oykan koruluk kılgandarın aytpasam, hakşatıp durup necenin urgandarın aytpasam, men aynı vaymın bu batamdan, aynı vaymın bu tokomdu, hakikat aytkan atamdan. Eger men akım bolboy koygan, akım bolboy ak koydum, alardın eger aytpasam kalkım çiğile meni katardan. Barakeldi. Мынакей Шаке, көрдүңүзбү кандай курчту? Эми мынча болду. Чоңдорго кайрылуу дегенде уга албайлыбы? Кыска үзүндүсүн угалы. Андан кийин сөзүбүздү улайбыз. Мыкты. Көзгө сайганда. Parlament dep jıyılgan, azır topko kaldık işembey. Paraga gözü caynagan, sotko kaldık işembey. Ağıp kirgen aram pul, ağıp çıkkan aram pul, posko kaldık işembey. Eldin başın talagan, iki başka karagan, bugün dosto kaldık işembey. Özgöçöden kim baykuş, öksüp bire turgana el baykuş. Öksügün eldin aytam dep öpkölөгөн men baykuş.
Ökçөp ökçöp koңшуга өтүp жаткан жер байкуш, өзү көксө өлүмүш өкмөтүң бир байкуш. Айрыкчадан ким байкуш азап чеккене эл байкуш. Арманын элдин айтан деп акын сынган мен байкуш. Арыш кетилип ар кимге гана кеткен жер байкуш. Акчалууга жыгылган атасындай сыйынган аппалиң ак үйүңдагы бир байкуш. Карабайсызбы? Журналисттин тили менен бул абдан түз эле бетке чапкандай болмок. Бул ошол төкмөлүктүн тилине салып карабайсызбы, кандай курч айтып атат. Ушул бийликтерге ушул өңдүүлөрү жакпаса керек. Албетте Элмирбектин оозунан уга албай калдык. Чын эле бийликке жактырбай өгөйлөгөн, канчалык деңгээлде өгөйлөгөн дегенде бүгүнкү күндө ушул акын менен бизде башкача өгөйлөнөт да. Жеңи жоктордун, токтогулдардын, анда мурункулардын заманында байманаптардын желдеттери барып эле Элмирбектин тебетейин ыргыта чаап, атын жыгып, өзүн айдатып келмек. Мурдун башын канжалатып. Анда башкача болчу. Азыр булар унчукпай, укпамыш болуп, көрбөмүш болуп туруп анан кийин. Ошол эле. Ал мурдагыдан дагы жаманда, акырын билмексен көрмөксөн болуп коет. Ай, бирок бул 2 күндөн бери элдин Элмирбекти эңсеп турганы, сагынганы, жакшы көрөрү көрүндү го. Бардык электрондук маалыматтарда Элмирбек ырдаган үндүн аягын карасаң, канча киши кош айтышып, коштошуп атат, жакшы сөздөрүн айтып атат. Элмирбекти залкарлар мисалы бийликтин кандайдыр бир колдоосуна же жок, андай кереги да жок болчу Элмирбек. Элмирбек андан өтүп кеткен. Бу залкарлар залкар болгонго чейин. Мүмкүн ошондой нерсе керектир, жана истимул үчүн, жөлөп таяш үчүн, өзүнө дымак бериш үчүн, чыгармачылыгына бир аз мындай бир дем бериш үчүн дейм да. Бирок андан өтүп кеткенден кийин буга сыйлыгыңдын дагы эчтеке муктаж эмес. Муктаж болбой калат. Элмирбек ошого келген, ошондон өтүп кеткен. Сиз айтып атпайсызбы? Жанагы өмүрү жаш болуп деп ошентип сурап берейин деп аткам. Тиги ушуну мен сурайын деп аткам да сизден. Мисалы кечээ Садыкшир айтышком түзүүчүсү, негиздөөчүсү Элмирбекти тарбиялап чыккандардын да бири ушу. Булактын көзүн ачат дегенде. Булактын көзүн ачканга ошо жардамы кандайдыр себеп болгонду ушул айтышкан болсо керек. Ал киши дагы айтып атпайбы, Элмирбек эрте сүйдү. Баарын эрте жетти. Туура. Эрте жетти баарына. Жалгыздыкты эрте түшүнгөн болуп атпайбы? 16 жашында. Баарын эрте түшүндү. Бул ушундай болмок, ушундай жашоого келген. Бирок баары бир ой кетет да. Кыргыз ошого умканып турат да. 40 жаш деген эмне? 40тын кырындагы жигит. Өмүр деген азыр узун, 100гө чейин жашап атат. Элдин баары берери, элге дагы берери толтура болчу керек болсо. Анан эрте кетип калды. Ушул арманда эмне? Биз ошентип арман кылабыз. Кудай деген, ал чыгармачылык дүйнө деген, ал таптакыр башка таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет. Ал берерин берген таланттар сүйлөшөр кишиси жок кылат. Жанагы бизде билесиң го, 80ден 90дон ашкан кишилер 100гө таяп калганда отуруп калат эмеспи? Сыртта бир телмирип эле тиктеп отуруп калат эмеспи? Эч ким менен сүйлөшкүсү келбей, курбуларынын баары кеткен, жалгыз калган, тияк элестеп калат. Ошо сыяктуу таланттар өздөрүнүн бүткүл мүмкүнчүлүгүн ачып бүткөндөн кийин эч нерсе кызыктырбай калат. Алар менен атаандаша турган, алар менен сүйлөшө турган киши жок болуп калат. Эсенин да так ушундай кеткен. Эсен да жапжаш кеткен да. Ал айткан, ой, мен эми кантип жасам? Мен жаза албай калдым. Себеп дегенде мен өзүмдүн ырымдөсүм түшүнө албай калдым. Мурда деген башкаларга салыштырчу элем мени менен атаандаша турган киши жок болуп калды. Деп анан өлүп калган. Кийин анан анын артынан Маяковский кеткен. Лермонтов бүт бугун ичине батыра албай.
Россия деп ыйлап жүрүп ал кеткен. Пушкин кеткен андан мурда. Таланттар Бул залкарлардын тагдыры. бул тагдыры Кудайдан берилет ошондой. Эмне кылабыз эми ушул Элмирбек албетте жашаса болмок, албетте дагы далай элдин сүймөнчүгүнө болгудай. Элмирбек эми элим жашасын, менин калган өмүрүмдү деп бизге таштап кетти. Эми биз ушуларды сармайдай сактап мектептерге окутушубуз керек. Төкмөлүктүү мектептерге окутулбай атпайбы? Кээ бир акындарыбыз бар. Эки сабырын сөз кыла албай турган, эстей албайсың. Алар жөнүндө да маалымат бериш керек, бирок буларды кадимкидей окутуш керек. Негизи ушу кыргыз маданияты сиз айткандай мектеп, негизи эле маданий саясатты эске алганда ушул маселелердин баарын, анын ичинде Элмирбектин мурастарын дагы сөзсүз эске алат болуш керек. Маданиятка болгон, маданияттын аң сезимине болгон дагы реформа керек. Башкача ойлонушубуз керек. Биз баягы эле Советтер Союзу берген, баягы эле Советтер Союзунун пропагандасы, жасмакын деген укмуш деген эме менен келатабыз. Кутула албай койдук. Биздин бүткүл байлыгыбыз так ушул манасларда, төкмакындарда, фольклордо. Кечээ Садык Шерде ушул жерде отуруп эскердик. Бир сир ал киши да айтып атпайбы ушул бул галактика деп. Мындай адамдарды Алар ала менен сүйлөшөт. Галактика деп эми Элмирбек арабызда бар деп эсептейбиз. Андан сиз айткандай жана деп толтура мурастар, сандык толо чыгармалар калды. Ошонун баарын биз муундан муунга өтүп жашаш керек. Жашабай кое албаган талант болду бул. Ушу Элмирбектин элесине арналган бүгүнкү азыркы эскерүүбүздү жыйынтыктайлы Шакиянда. Ушуну менен буюрса дагы далай эскеребиз, Элмирбектин сөзүн дагы далай баалап барктайбыз, арман кылабыз. Ал ак үй укпай койду, чоңдор укпай койду деп таарынбай эле коелу. Элмирбектин бир укпай кое албайт баары бир. Жатып алып угат, бизден жашырып угат. Илгери айтышты эле. Ал чоңдор менден да алкаш жашырынып ичет деп. Эми Элмирбектин жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Ооба, жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Анда урматтуу угарман, урматтуу көрөрман, биз ушуну менен бүгүн Элмирбек Иманалиев акыркы сапарга узагандан кийинки эскерүүбүздү жыйынтыктайлы. Бүгүн Азаттыктын Бишкек студиясында Шайлообек Дүйшеев, эл акыны жана мен Бурулкан Сарыгулова бирге эскердик. Аман болуңуздар.